Абдул-Малик бин Умайр радиаллаху анху Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан хадисин риваят кылат. Фатиха сүресінде ар бир ооруга шифа бар. Акырында айтар сөз. Кейбір сүрелерді оқығанда кыска болгону менен пайдалары өтө көп. Ошондой эле Куран окугандар үчүн өтө зарыл сөздөр бар. Фатиха сүресинин фазилети көптөгөн хадистерде келген. Bir hadiste мындайча айтылат. Bir сахаба намаз окуп жаткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны чакырды. Ал намазда тургандыктан жооп бере албады. Намаз окуп бүткөн соң келгенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен чакырганымда эмне үчүн жооп бербедиң?" Ал намазды шылтоо кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сурады: "Эмне, сен Курандын бул аятын окуган жоксуңбу?" Эй иман келтиргендер, Алла жана анын пайгамбары силерди чакырган кезде жооп бергиле. Анфал сүрөсү 24-аят. Соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен сага Курандын эң жакшы сүрөсүн айтайынбы?" Ал Фатиханын 7 аяты. Бул Саба Масани жана Улуу Куран. Кейбир суфилерден айтылган. Мурдагы китептерде эмне болсо, алардын бардыгы Куранда бар. Kurandагы бүт бары Фатиха сүрөсүндө бар. Фатихада эмне болсо, анын бары Бисмиллада бар. Эмне Бисмиллада бар болсо, анын бары Бә тамгасында бар. Түшүндүрүп айтканда, Бә тамгасынын мааниси кошуу, байланыштыруу дегенди билдирет. Анын максаты пендени Алла Таала менен байланыштыруу. Кээ бирөөлөр дагы кошумча түшүндүрүшөт. Бә тамгасы да эмне болсо, баары анын чекитинде камтылган. Мындай дегени Алла Тааланын жалгыздыгын түшүндүрөт. Ошондой эле чекит деп термин боюнча бөлүнбөгөн нерсени айтат. Кээ бир уламалардан айтылган аяттагы "Биз сага гана сыйынып, сенден гана жардам сурайбыз" дегенге диний жана дүйнөлүк муктаждыктар кирет. Bir хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Менин жаным анын колунда болгон затка касам. Мындай сүрө Торатта да, Инжилде да, Забурда да жана калган Куранда да түшкөн эмес." Уламалар жазышкан: Эгерде Фатиханы ыйман жана толук ишеним менен окуса, бардык ооруга шифа болот. Мейли, ал руханий оору болсун же болбосо, дене оорусу болсун, ички болсун же сырткы болсун. Ал эми аны жазылган түрдө тага турган болсо, же тил менен жаласа, бардык ооруга пайдалуу. Сихах китебинде 6 хадистин чоң китептери келген. Сахабалар жылан, чаян чаккандарга, талмалуу кишилерге, жин оорусу менен ооругандарга Фатиханы окуп дем салышкан жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буга уруксат да берген. Bir риваятта Сайиб бин Язидге Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол сүрөнү окуп дем салган жана ооруган жерине мубарак түкүрүгүн сүрткөндүгү айтылат. Башка bir риваятта келген. Кимде ким уктар алдында Фатиха сүрөсүн жана Ихлас сүрөсүн окуп, өзүнө дем сала турган болсо, анда ал өлүмдөн, башка бардык нерседен аман болот. Bir хадисте айтылган: Фатиха сооп жагынан Курандын 3/2 барабар. Дагы bir хадисте арштын өзгөчө казынасынан мага 4 нерсе берилди. Менден башка эч кимге берилген эмес. Birinci Fatiha сүрөсү, экинчи Аятул Курси, үчүнчү Бакара сүрөсүнүн акыркы аяттары, төртүнчү Кавсар сүрөсү. Bir риваятта Хасан Басри рахматуллаху алейхи Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан айтып кетет: Кимде ким Фатиханы окуса, кудум Торат, Инжил, Забур, Куранды окугандай болот. Bir хадисте айтылган: Иблис 4 жолу өкүрүп, зарлап, өзүнүн башына топурак чачкан. Биринчиси качан ал каргышка калганда, экинчиси асмандан жерге куулганда, үчүнчүсү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарчылык берилгенде, төртүнчү Фатиха сүрөсү түшкөндө. Жабир рахматуллаху алейхи жөнүндө айтылат: Bir киши келип, ага бүйрөгү ооругандыгы жөнүндө айтты. Жабир рахматуллаху алейхи айтты: Асасыл Куранды окуп, ооруган жериңе дем сал. Асасыл Куран деген эмне деп сураганда, Фатиха сүрөсү деп жооп берди. Уламалардын тажрыйба кылып көргөн амалдарында жазылган. Фатиха сүрөсү бул исми азам. Аны ар кандай муктаждык үчүн окуса болот. Аны окуунун 2 жолу бар. Бирөөсү
Багымдат намазының фарзы менен сүннетінің ортасында Бисмиллахир-рахманир-рахимден мимин альхамдулиллахтың ләміна қошып 41 жолы 40 күн оқыса, емнені қаласа ошығы жетеді. Егер қайсыл бір орылу кишиге же сыйқырланған кишиге керек бола тұрған болса, анда суға дем салып ишерилсен. Екіншісі, ай жаңырғанда бірінші жұмасының жекшембе күні ертең мененки намаздың сүннеті менен фарзының ортасында мимди альхамдының ламына қошпастан 70 жолы оқысын. Соң күнді ушул убақта оқып күніне 10-дан азайтады. Ошол жұманың ақырына чейін ушинтип оқылады. Егер биринчи айда мұқтаждығы чечилсе, анда жакшы. Егер мұқтаждығы чечилбесе, анда экинчи жана 3-чү айда окусын. Ошондой эле, бул сүрөнү фарфор идишине роза гүлүнүн суусу, миск, зафаран менен жазып, жазууну суу менен аралаштырып 40 күн иче турган болсо, өтүшүп кеткен ооруга дары. Ошондой эле тиш ооруга, баш ооруга, ич ооруга 7 жолу окуп дем салса дары. Бул айтылгандардын баары кыскартылып Мазахирул Хак китебинен алынды. Муслим рахматуллах алейхинин bir риваятында Абдулла бин Аббас радиаллаху анху айткан: bir жолы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: бүгүн асмандын bir эшиги ачылды. Мында мурда бул эшик ачылган эмес эле. Соң андан bir периште түштү. Ал дагы мурда түшкөн эмес. Ал периште айтты: эки нур тууралуу сүйүнүчтүү кабарды алыңыз. Ал ушундай bir нерсе сизден мурда эч кимге берилген эмес. Биринчиси Фатиха сүрөсү, экинчиси Бакара сүрөсүнүн акыркы 3 аяты. Буларды нур деп аташты. Себеби ал экөө кыямат күнү ушуларды окугандардын алдында жүрөт. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.